азыр мен даже ошону азыр эскертип кетейин. Ошол 2019-жылдын аяктарындабы же 20 ошол аяктарында болуш керек. Мен ошол Австрияга барып калдым да. Как раз ошо бизди жөн эле аябай талап кылып атты да, ошо санариптештирүү боюнча. Иштеткиле, РППнин каттаткыла, бу деп. Анан биз ошол АИС менен алек болуп, анан ошондо мен бир жумушчу топ прокуратурадан, соттон мен болуп, прям 2 күнгө ошо Австрияга барып көрүп келдим да. Анан көрүп келсем алардыкы жок, биздегидей жок алардыкы. Биз алардан ашып кетиптербиз. Биз жанагы аудиофиксация деп атпайбыз, аудио-видео фиксация деп. Алардыкы жок ал. Алар диктофонго судья өзү сүйлөп, анан катчысы ошону диктофондон протоколго, кагазга түшүрүп атат. Мен ошондон кийин келгенде мен президентке айткан болчумун. Сооронбай Шарипович, өнүккөн өлкөлөрдө жок. Биз азыр ошол прям, бизде эгерде вот багыт айтылдыбы, эмне болсоң дагы бүтүрбөсөң саботаж кыласың деп кетирет сени дегенде. Биздин дареке прокуратуранын атынан, кайсы өкмөт тарабынан бизге мына себеби прокуратура кызматкерлери ошондо соттор токтотуп атат, соттор болбогон үчүн биздики токтоп атат деп бизди күнөөлүп чыгарып атканда кеңешмелер болгон ошондой. Соттор күнөөлүү деп. Президент ошондо айткан. Мен айттым, өнүккөн өлкөлөрдө жок. Биз аны шашпай, биз жакшы нукка салып иштетели деп мен ошондо сунуш киргизгенде айткан, ошондо аякта судьялар башка деди.